Assalamu alaikum, урматтуу жалпы YouTube көрөрмандары. Мындан алдын билесиздер, өзүңүздөр билген атаң өзүнүн жакшынакай ролик чыгарды эле, баарыңызга жагып, жүрөгүңүзгө кандайдыр ыйман ойгонгон болсо биз аябай кубанычтабыз. Бүгүнкү видеобуз биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга арналмакчы. Андыктан видеонун аягын көрүп, биз менен бирге болуңуздар. Бул дүйнө жалган адамзат билгин, заты жок Алладан улукман бул динди. Алла Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа алейхи ва саллам, эгер азыр жаныңызга келип калса 5 минутка эмне демексиз, эмне сурамаксыз пайгамбарыбыздан? Бул эми билбейм кандай деп жооп беришимди. Учурашмакпыз. Алдыңызга келип калды эми азыр сиздин алдыңызга. Жактамакпыз, ыйламакпыз, эми ал элестете турган нерсе эмес да. Сагындыңызбы? Сагынабыз да, конечно. Салават айтабыз күндүгө намаздан кийин иншаллах. Ошо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алдыбызга келип калса, биринчи эле элибизге береке сурамакпыз да. Это, конечно, в первую очередь по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля, как она должна проявляться. Көп нерселер сурасак керек. Друг другу, нам, братьям. Биринчиден бизди жараткан Аллах Таала көп чексиз шүгүрлөр болсун. Экинчиден пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям салаваттар болсун. Бул дүйнөдө биз ээрчиз турган болбосо бир идеалдуу бир эле инсан бар да. Жалгыз гана Мухаммед пайгамбар, калган баардык инсаниятпы ким болбосун адашат да. Кемчилик болот, пайгамбарда кемчилик болгон эмес да. Өтө сонун суроо. Пайгамбарыбыз жаныбызга 5 мүнөткө келип калганда биз үчүн, бүткүл алам үчүн, баары үчүн бир дуа сурайт элем. Же болбосо акыретиме бир жакшы бир соопторду топтоого бир пайгамбарыбыздан акыл насаат сурайт элем да жолун. 5ке чогуу керен сурамакпы? 5ке чогуу. Бир эле нерсе сураса болот да. Жаныңызга келди деймиз. Каалаган нерсеңизди сурайсыздар. Ошо жакшылыкты сурайт элем, кандай жакшылык болсо бардыгын сурайт элем. Ошо иман ибадаттардын бардыгын мусулмандарга насип этишин сурайт элем. Ошо жер жүзүндө бардык мусулмандар көбөйүшүн сурайт элем ошол. Аллахтын ыраазысын сурайт элем, самое главное ошо. Эми жаныма келип калса, эми ушу жакшылыкты эми башка ошо үммөткө болгон гам кайгыны ошо бар жок дүйнөдөгү бар жок адамдар мындай бир намаз окуп калса деп ошону сурайт элем. Үммөткө болгон гам кайгы ошо үммөт бөлүнбөсө экен деген элечи. Ушу мусулмандар бөлүнбөсө экен, анан эркектерге эркектердин сыпаты болсо, аялдарда аялдардын сыпаты болсо экен деген эле бир ошону сурайт элем. Ошону дуа кылып бериңизчи депчи. Ыйламакмын. Ушундай Кудай Таала мага ушундай шараф бергениге саллаллаху алейхи ва саллям ошол кучакта ыйламакмын ошол. Пайгамбар саллаллаху келип калса 5 сурамакмын, өзүңүз менен бирге чогулуп кетиңиз деп ошону сурамакмын. Бу как-то, в первую очередь барбар как бы то, что Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям умматлардан bo'lganiga как бы shukr qilaman, quchoqlayman, minnatdorchilik bildiraman. Bilmadim, lekin как-то savol bo'ldi. Bilmadim, самый лучший этот, самый yaxshi nalarni nima desam, tilaylarni desam, самый лучший как бы ishlarni qilaman, gapiraman endi, bilmadim, so'kka tushib qoldim endi. Кыргыз элиме биримдик сурамакмын, элем баарыбызга иман сурамакмын. Ошо суроом өтө эле зор болду, жооп таба албайт окшойм мунун. Биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям жаныңызга 5 мүнөткө келип калганда эмне кылмаксыз, эмне сурамаксыз? Мен андай сурооду күткөн жок элем. Бирок Когда он укрепится в этой религии, тогда уже можно будет принять решение. Это совет, как от хазратов, от духовенства. Тууган ага жооп бериш кыйын, бирок
Bilmem, көрүшмөкмүн, кучактамакмын. Бизге дуа кылышын сурамакмын. Ошол. Алла разы болсын. Бүгін үйге барсаңыз, пайғамбарымыз түшіңізге кірсін, иншалла. Амин, амин, амин ажмайын. Ең ақырғы жолы апама жолық белек қылдым. Атама мындай доппу белек қылғанмын қырғызский. Анан ақырғы жолы ошол да, ого дедим. Атама кийим белек кылдым эле. Апама сөйкө шакегимен белек кылгам. Акыркы жолу. Ата-энем бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Белек кылганга деле жакшы меме кыла албадык. Акыркы жолу апама жолук белек кылганмын. Ошо жолук белек кылганмын, андан бери мындай учурашып күнүгө чалып турам, көңүлүн алып, папа депчи мындай жакшы көрөм сизди деп мындай неме кылып сүйлөшүп турам, көңүлүн алып, сен мындай неме кылып кыжаат болуп каласың депчи. Ошо иншалла. Бир жак келгенибизге 1 жыл болду. Колум менен апама ошол кийим белек кылгам. Акыркы жолу 1 жыл алдым. Ата-энеме белек ушул Алла жолунан келгенде жолук берген. Ушул белек болгон. Мен ойлойм ушул чоң белек деп. Андан башка пока белек бере элекмин, ушул белек. То, что маме, как бы я последний раз, сладости относил, относил. И этот, как моя мама любит там фрукты, овощи, не фрукты, овощи, а сухофрукты. Сухофрукты покупал, как бы относил последний раз. Ата-энеме эмне каалайт элем, эң биринчиден ата-энеме, чоң энеме ден соолук, бекем ыйман, берекелүү өмүр берсин. Жана эмне дейт элем, жана ушул биздин төрүбүздө дайым биздин дуабыздын, кызматыбыздын немесин, жакшылыктарын көрсүн демекмин. Сагынычымбы? Сагынычым болот ооба, конечно, алхамдулилlah. Бир күн үйдө болбой калсаң дагы ошо биринчи апам эстейм да көбүнчө ошо. Атамы ошо. Сагыныч бар, конечно, болот. Ошол биз мусафир эле жүрөбүз. Биринчиден бардыгына ден соолук каалайбыз. Ушул бардыгы ака-ука, эже карындаштар эсен аман эли жериге, ата-энесинин жайына качышка ошентип тилейбиз, ниетибиз. Бардыгы эле ырысты суякта экен. Бардыгы эле ата-энесин сагынып, эл жерин сагынып жүрүшөт. Тилегибиз ошол. Эсен аман болсун. Эсен аман Кыргызстанга кетип калыңыз. Мына көрүңүздөр, бүгүнкү видео сүйүктүү пайгамбарыбызга арналды. Андыктан пайгамбарыбыз сагынган болсок, ар дайым пайгамбарыбызга салават айтып жүрөлү. Кыяматта пайгамбарыбыздын шафааты бардыгына насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.